Айырмасы 400 миңге жетпеген акча меники жок болду да. Жеңишбек аттуу жаран Мбанк тиркемесинен 398.485 сому жок болуп жатканын социалдык тармакка жазып чыкты. Мбанк тиркемеси техникалык мүчүлүштүктөр жаралганын маалымдаган менен, бул жөн гана тынч олтуруп көтө турган сумма эмес. Албетте, бир заматта 400 миң сомго жакын каражаттын жоголушу Жеңишбекти кыжалатка салды. Буга чейин эсептешкенге чейин канча сумма жок болду сизде? Айырмасы 400 миңге жетпеген акча меники жок болду да. Эмне себептен ошо алынып кайра кошулуп атканын эмне деп түшүндүрсүзбү? Бул бизде эле эмес, биз иштешкен чоң фирмалардын ушундай кемсиздигинен ушундай болуп атат. Ал Кыргызстанда дагы мындай банктан 3 банк бар деп айтты. Аттары кайсы банктар десем, алар кичинекей банктар деп аттарын айтпады. Жок, эч кандай эскертүү берген жок. Мен барып аз акчаларын бүт баарын чечип алдым. Бир 16 миңдей, 12 миңдей эле акча калтырып койдум. Канчанча керек болсо да иштетем депчи, мындай чочуп калдым мен. Январь күнү Мбанк тиркемесинин акчасын жоготкондор массалык түрдө интернетке түрдүү билдирүүлөр менен чыга баштады. Жоголгон суммалар ар түрдүү. 2-3 миң сомдон баштап чоң суммадагы акчалар. Мобилдик банкинг кызматынын Инстаграмдагы жана Фейсбуктагы баракчасына 14 январда жарыяланган маалыматта техникалык өнөктөшү Карт стандарт PB ишканасына жаралган кыйынчылыктан улам эсептеги суммалар аз көрсөтүлүп жатканы айтылды. Мбанк бул абал жекшемиде кечке чейин оңдолорун, бардык каражаттар калууна келтирилерин эскертип, кардарлардан кечирим сурады. Мбанктын мындай кечирим суроо менен гана кутулуп жатканына коомчулуктан нааразы болуп, тыкыр текшерүүнү талап кылган билдирүүлөр арбыды. Анткени Мбанкта мындай жагдай биринчи жолу жаралып жаткан жок. Буга чейин да эсептердин тактыгына байланыштуу суроолор көп пайда болуп келген. Анын үстүнө мамлекет финанс рыногунда элдин аманатына кооптуулугу жок гана компанияларды кое бериши керек. Кыргызстандыктар акыркы кездери эң көп колдонуп баштаган Мбанк Кыргызстан коммерциялык банкынын мобилдик капчыгы кызматы.